Аллайыр Бостонов 1989 жылы 10 августта Сузак районундағы Карадария айылында туылған. Жогорку билимдүү Кыргыз-Орус Славян университетинин экономика факультетин аяктаган. 2007-2011 жылдары бабанчылык менен алектенген. 2011-2013 жылдары Лаперуза жана Нур Ойл ишканаларында менеджерлик кызматтар кылган. 2013 жылдан 2015 жылга чейин айыл чарба мөмө жемиштерин ташуучу автобаза түптөп эл аралык каттам уюштурган. 2015 жылдан ушул убакытка чейин мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү Кыргыз Эко продукт ири заводунун башкы директору болуп эмгектенет. Баба дыйканын мекени болгон Сузак аймагы эл керегине жараган мекенчил, иш билги, эл уулу деген атка конгон азаматтарга бай. Алардын бири биз сөз кылчу Бостоновдордун үй бүлөсү. 2001 жылы эл соода тарамагына агылып баштаган учурда Рашид Бостонов өзү туулуп өскөн Карадария айылында суу чыкпаган адырга 10 гектардан ашык жерге гилас көчөтүн отургузуп, суу чыгарып, ушул жер бакка айланса кыйналган элге пайдасы тиет деген асыл ой менен ишти баштаган. Азыр какырап жаткан адыр көз жоосун алган оазиске айланды. Бостоновдун тилеги орундалып, бак элге кызмат кылып жатат. Рашид Бостоновдун уулу Аллайыр Бостонов жаш кезинен атасынын жанында кошо жүрүп, атасы салган чейир жолду улантып, бакты өз колуна алып, анын аянтын 18 гектарга чейин кеңейтти. 2001 жылы мен атам отургузган. Идея атамды болгон. Эми жанагы атам болгондон кийин бул түшүктү бирге жанында жүрүп, көрүп бала кезимден бери көрүп келатам да. Биздин багыбыз жанагы суу чыккан тегиз жерде эмес, адыр жергесинде жанагы курук талаада да. Бунун түшүктөрү өтө айтсаң көп түшүктөр болгон. Отургузуп алгандан кийин биз уже кантип бир даракты да курутуп башты уже ойлоно баштап, ушул атам жанында жүрүп, биз кичинекей кезинде билет элем, күнү-түнү переживать этип, ушул багуу үчүн тапкан башка жактардан таап, кичине болсо да алып келип, насос ала коюп, куурларды ала коюп, трубаларды. Көп түшүк көргөнбүз. Сабырдуулуктун түгү сары алтын деген сөз бар эмеспи? Сабыр кылып ошол бир жакшы ниет менен бар жүргөн экен. Кудай буйруса бүгүнкү күндө жакшы эле болуп атат, жакшы багытта. Бул пешене тер биринчиден, сооп иш, тарбия бергенде дагы атам көп айтчу эле. Иш кылсаң балам, эки дүйнөлүк иш кыл депчи. Мен ойлойм бүгүнкү күндө мен ушул иштерим эки дүйнөлүк эле иш болсо керек. Бостоновдор суу чыкпаган адырга бак отургузуп баштаганда көпчүлүк эл болбогон ишти жасап жатат деген пикирде болсо, азыр Бостоновдордун үй бүлөсү туура кадам жасаганына ишенип турушат. Көпчүлүк жаштар келечек шаар жергесинде деп айыл жергесин таштап кетип жатса, жаш ишкер Аллайыр Бостонов ааламга жол айылдан башталат. Аймак өнүксө, өлкө кубаттуу болот деп, айыл чарбасындагы жаңы инновацияларды бүтүндөй республикага жайылсам деген кыялда. Бүгүнкү 5-6 жылдан бери өзүм жетектеп келатам, өзүмдүн хозяйствону. Мен ушул аракет кылып айылыма, элдериме, өзүмдүн айылдан баштайын, инновационный технологияларды, иштерди көрсүн деген үмүт менен мен өзүмдүн жумушумду аткарып атам да. Мен аткарган сайын менин жанымдагы элим, коңшуна колоңум, тууган уругум кылган иштеримди башында да действительно айткандар бар. Бул эмне болот, каяктан, ушундай да болчу эле. Бирок ага карабастан талыкпай мээнет кылып, мына бүгүнкү күндө баары уже өз көзү менен көрүшүп элдер түшүнө башташты. Кечээинде өзүм бир айылда айланып жүрүп, карасам көп туугандарым, кошуналаштарым, айылдаштарым огороддоруна, өзүнүн кичинекей жерлерине, мына бизге окшоп адырга бак тигип аракет кыла башташты да. Ниеттерим бар, Кудай буйруса. Ушул эле айыл чарба багытыны кеңейсе, Кыргызстанга кеңейсе деп ойлойм да. Не только айыл, не только район, Кыргыз өлкөбүздүн көп багытыны чарба, дыйканчылык менен инновационный жолдорго түшүрсөк, өнүгүү жолуна жакшы түшөт деп ойлойм. Дыйкандар үчүн өндүргөн продукцияны чет өлкөгө экспорттоо чоң түйшүктү жаратчу маселе. Аллайыр Бостонов дагы өндүргөн продукциянын жаныдан экспорттой баштаган кезде далай кыйынчылыктарды башынан өткөздү. Жаш ишкерде андай кыйынчылыктар көздөгөн максатынан артта чегинте алган жок. Тескерисинче чыйралты, бышырды, тажрыйба топтоого жакшы шарт болуп берди. Бакты мөмөсүнү мен биринчи сортту деп коебуз, жанагы в свежем виде экспортты Кытайга да жөнөткөм, Гонконгго чейин алып барып көргөм. Россияга азыр бүгүнкү күндө менин Россияга рыногум бар, ошол жака экспорттойм, орус элине. Билбей көп кыйынчылыктар болгон. Аяка алып барып жакшы бага сата албай койгон учурлар болгон. Товарды чиритип салган учурларым болгон. Жанагы алданган убакыттарым болгон. Базарда жанагы өзүңөр билгендей, базардын өзүнчө бир оюну бар. Көп эле далай кыйынчылыктарды көргөм.
Ар дайым изденүүнүн үстүндө жүргөн Аллаяр Бостонов чет өлкөлөрдө колдонулуп жаткан жаңы ыкмалар менен таанышып, тажрыйба топтоо менен кыргыз айыл чарбасын өнүктүрсө боло турганын иш жүзүндө далилдеп келе жатат. Кыргызстан экологиялык таза продукция менен дүйнөлүк брендке айлана аларына терең ишенет. Көз коркок кол батыр деп койбойбу, ошондой эле жанагы айтканда аны качан биз кылчу элек деп ойлойбуз да. Аны жасасак болот. Аны бат эле жасасак болот. Аны башка чет өлкөдөгү кылып аткан жумуштарды эмнеге биз кыла албайбыз деген суроону өзүмө мен бердим бар. Просто себебин издедим да, эмне үчүн. Ладно, мамлекетти айтабыз. Мамлекет раз алардын мамлекетине караганда биз бай болбосок бай эместербиз. Элибиз бар да. Күчүбүз бар да. Эмнеге биз мамлекетти карайбыз? Наоборот, мамлекетке алып келип жардам бербейлиби? Мамлекеттен башка мамлекеттин деңгээлиндеги вопросторду көтөргүзбөйлүбү деген ойлорум келди да. Өзүбүздүн эле Минсельхоз бар, Минсельхоз бүгүнкү күндө эми действительно мен деле как жаран катары, дыйканчы катары айтайын. Бүгүнкү күндө туура багытта иштеген көргөн жокмун да. Туура багытта иштегенин көрө албай атам. Элге шарт түзүп бериш керек деп ойлойм. Шартты эми алып келип ар бирине жанагы дарысын салып суусун коюп бериш керек эмес. Жок. Анда да адашабыз. Анда биз өзүбүз эл мээнет кылыш керек. Булар биз өндүргөн товарыбызды кымбат баадан сатып бергенге башка элге биздин мамлекеттин ошол бир структурасы, Министерство айыл чарба министрлиги. Ошол түздөн түз кызыктар болуш керек деп ойлойм да. Ошондо элге жардам берет. Бүгүнкү күндө. Ошондо дыйкан бир сом пул акча таап калса, пайда таап калса, эмки жылы жанында жаткан дагы бир иштелбей аткан жерди ал иштеткенге аракет кылат. Ошол тапкан акчасыны 50 тыйын кара курсактайт. 50 тыйын ошол жерге суу чыгарып, ошол жерде дагы иштетейин. Менден мамлекет сатып атат. Рыногум бар. Быйыл 1 тонна сатсам, эртең 2 тонна сатышым керек. Көбүрөөк иштейин деп баягы адамга, дыйканга стимул боло баштайт да. Айыл чарбанын түйшүгүнө эрте аралашкан Аллаяр Бостонов кайра иштетүү тармагын жандандыруу учур талабы экенин түшүнүп, 2016 жылы мөмө жемишти кайра иштетүүчү Кыргыз Эко Продукт деген заманбап заводду куруп ишке киргизген. Завод Европа, Кытайдан алынып келинген акыркы үлгүдөгү аппараттар менен жабдылып, 50 адамды жумуш менен камсыздайт. Кыргыз Эко Продукт кайра иштетүүчү заводу эл аралык сыйлыктарга ээ болуп, 2019 жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министри тарабынан сапат сыйлыгынын ээси болгон. Кеңешип, ойлонушуп, үйдөгүлөр менен анан ушул айылга эле ошол экинчи сорту переработка кылалы, консервация жасалы, варенье, компот, чтобы отход чыкпасын, ысырап болбосун деп анан 2015 жылы чакан цех салганбыз, завод. 1 жыл кыйналдым, чыгарган продукциямы кайсы жака эми жаңы иштегендиктен кайсыл жака сатышты, кимдер менен сүйлөшкөндү бир аз ошондон кыйналдым. Буюрса экинчи жылы, үчүнчү жылы уже алдынан кетип, былтыры быйыл 2019-2020 жакшы буюрса иштеп атат. Кыргыз Эко Продукт кайра иштетүүчү завод экологиялык таза продукцияны чет өлкөгө экспорттоо менен бирге дыйкан, багбандардын жумушун сатууда чоң салым кошууда. Бүгүнкү күндө бизге башка жактан алып келип атышпайбы, товарларды Россиядан, башка жактардан алып келип химияны биздин элге берип атат да. Анан мен быйылдан токтоп эми өзүмдүн элиме берейин, Кыргызстанга биринчи берейин, эл жесин. Эмнеге дегенде бул натуральный, биз бир да химия колдонбойбуз. Өзүбүздүн эле бактан чыккандар. Анан анча-мынчасын бактан өзүбүздүн элден жанагы кара гилаз деп коет, өрүгү деп коет. Алар эми жеп тойгондон кийин эмне кылышын билишпестен тирип алып келип берет. Анын элдикинден сатып алып коебуз. Чтоб жардам болуп сатып алып, аныкында иштетип чыгарабыз өзүбүздүн элдерикини. Сахар, мөмө, суу эле колдонобуз, бар жоона туз. Ар бириштин өзүнө жараша түйшүгү, кыйынчылыгы болот эмеспи? Ишкерлерди дагы түйшүккө салчу жагдайлар арбын. Аллаяр Бостонов мамлекет тарабынан ишкерлерге жеңилдиктер берилип жатканын айтып, бирок өзүбүздүн рынокто чет жактан келген импорт ээлеп калганын, өкмөт тарабынан өзүбүздүн өндүрүлгөн продукцияларды коргоо колго алынса, кайра иштетүү тармагы бат эле өз түшүмүн бере баштайт дейт. Берип келтирип, биздин рынокто коргоо шарты туура эмес келип калып атат да. Мыйзамыбыз жакшы, бүгүнкү күндө кредиттерди берип атат дыйкандарга арзан пайыздан. Ошонун баарын өндүрүп келгенден кийин акырына келгенде сатыш кылат да. Ошондой моментте башка чет өлкөдөн келген импорт товарларды көп алып кирип коюп атат да. Бизге анан биздин ички рынокту коргой албай калып атабыз да. Ошондуктан мен
эң биринчи минуступ ошону көрөт элем. Биз өзүбүздүн рынокту коргоо боюнча биздин ишкерлер мындай жеке чыгарып өндүрүп аткан өндүрүшүнү өзүбүздүн элге сатыш бул өтө кыйыныраак болуп калат. Биздин бул заводду айыл жергесинен курганыбыз бул менин жана айткандай эле өрнөк болуп, биринчиден, экинчиден мен ошо өзүм айылыма калсын салыктары, өзүмдүн айылымдагылар бир аз болсо да иш болсун. Анан ушул заводду башка жактагы чыган жигиттерибиз бар, чыган байкелерибиз бар. Көрсө, биз деле айылга курсак болот турбайбы деген ой келсин деген ойлор менен өрнөк кылып айылдын какыраган жерде бизден бул айылдан граница, нар жак Өзбекстан, чек аралаш башка айыл да жок, тупиктеги айылыбызга мына мүмкүн өзүңөр көрүп атасыңар иштеп атабыз. Бул ошол атамдын, апамдын, энемдин мага тарбияны айтып эле койбостон, мага мындай иш жүзүндө айтып, иш жүзүндө өзүм аткартып, тарбиясыны берди деп ойлойм да, өтө чоң баалайм бул берген тарбияларын. Мен ошо Аллага миң метте шүгүрчүлүк кылам. Ушундай өтө терең тарбия берип, жашоодо эң унутулгус, эң байлыгым ошол нерсе деп ойлойм да.